Кутман кечиңиздер менен жылдыздардын акыркы жаңылыктар менен бөлүшө кетели. Ырчы жана актриса Гүлнур Асанова сулуулук салонун ачты. Ал кубанычтуу кабары менен бөлүшүп, салон ачканымы апам билбейт болчу. Жаңы клүүмдүн бет ачары болот деп апамы чакырып келип, ушундай күтүүсүз белек даярдадым. Апам аябай кубанды деп жазды. Ошондой эле ырчы жана актриса Асема да бүгүн сулуулук салонунун ачылышын өткөрдү. Достору, жакындары жылуу сөздөрүн айтып куттуктап жатышат. Все было хорошо, чтобы мы были дружными, да? Нас очень много, это радует. Надеюсь, это надолго, Да. С открытием нас! Ал эми ырчы Фарида Карбасова болсо лагман жасап досторун конокко чакырды. Ал мени досторум тамактарды жакшы жасайсың дешет. Мен келген конокторума ооздон кеткис таамдарды жасап бергим келет. Негизи тамак жасашты ар бир аял заты билиш керек деген ой менен бөлүштү. Салам достор, мени дайым айтып келишет. Беш бармак, Гүлчүтай деп досторум дайым беш бармак Гүлчүтайны жегиси келет. Бул жолу мен ушул негизи эле лагманды өзүм жакшы көрөм. Бүгүнкү коноктор келет, ошол коноктор аман-эсен келе алсын. Ар бир аял затына ушундай жакшы нерсе, жакшы сапат, жакшы тамак каалап кетким келет, жакшы үй-бүлө. Ошон үчүн сиздер келип, бош болсоңуздар мен дагы келип менин лагманыман ооздуп кетиңиз деп сиздерди жакшы көрөм. Мына менин колго жасаган өзүмдүн лагманым. Бирок бир жери жука ичке болсо дагы Файзаныкынан ашат.